Быйылкы жыл буюрса аябай жемиштүү болду. 4 дүйнө чемпионатына катыштык. Баарынан тең ийгилик менен келдик. Май айында Испанияга бардык. Испаниянын Барселона, Каталония аймагында, ошо Мальград де Мар деген шаарында Европа чемпионаты болду. Боевой jiu-jitsu, комбат jiu-jitsu деп айтылат. Ошо комбат jiu-jitsuдан Европа чемпионатына катыштык. Ошол жактан буюрса 1 алтын, 1 күмүш алдым. Дүйнө жүзүндө jiu-jitsu аябай өнүгүп атат. Мисалы, француздар мушташ түрүндө аябай күчтүү экен да. Алар бүт командасы менен бүткүл эле только эле мушташат экен да. Jiu-jitsuda 2 түрү бар. Күрөш түрү, анан мушташ түрү. Комбат jiu-jitsu кимоно менен да. Кимоного да аябай көнүш керек. Ошол спорттун түрүнө жараша машыга баштайбыз да, аз калгандачы. Мисалы, чемпионат Европага барып атканда, 1 ай, 2 ай калганда кимоно кийип күрөшө баштайбыз. Кимоно кийип мушташа баштайбыз. Кимоно кийип спаррингке тура баштайбыз. Финалда испандык экөөбүз күрөштүк. Экөөбүз күрөшө кеттик. Анан мен жыгып алдым. Мага прием жасайм деп алдымда калды да. Мен аны үстүнө чыгып, контратака менен чыгып, артына чыгып, муну тукмасы менен анан ошо ургулап уттум да. Анан ушул алтын медальды буюрса жеңип алдым. Ушул эле чемпионатта мушташ түрүндө финалда француз менен уруштум. Ошо французга очко менен жеңдирип койдум. Анан ушул күмүш медальга ээ болдум. 19 июндарда 2022 жыл ушул жылы Бурса шаарында дүйнө кубогу өттү. Алпагут дүйнө федерациясынын. Алпагут 5 түрүндө болот да. Карате, мушташ, ММА, грэпплинг, кикбоксинг, ушундай түрлөрү бар да. Мен ошо 2 түрүндө чыгам. Грэпплинг менен мушташ ММА түрүндө. Кубок мирада мушташта ирандык менен мушташып, ирандыкты башка тээп нокаут кылып утуп алдым. Күрөш түрүндө болсо азербайжандык менен чыктым. Муну тукмасы менен утуп алдым. Алпагут федерациясы ушу акыркы 3 турнирин ушу Бурса шаарында Турцияда өткөрүп атышат. Ноябрь айында чемпионат Евразияны, андан кийин дүйнө кубогун, анан ошо дүйнө чемпионатында ошо Бурса шаарында өткөрөбүз деген ошо жылдын башында ошо календарды жиберишет бизге. Ушул турнирлер болот. Акырында ушул жылы 2023 буюрса ошо келе жаткан жылы ошо 4-чү дүйнө чемпионаты Баку шаарында өтөт да, Азербайжан өлкөсүндө. Ноябрь айында Польша мамлекетинде Ополе шаарында Мусак деген организация дүйнө чемпионатын өткөрдү. Армейский рукопашный бойдо ушул бул түрүндө биринчи жолу катышым да. Биринчи жолу катышым. Биякта чын айтсам мындай экипировкасы аябай жүдөтүп койду да. Футы кийип бардык элек, ошо биздин футуларды жаратпай койду. Анткени ошо биздин футунун үстүндө дагы футу кийгизди да. Футунун согончогу жабылып туруш керек деп ушундай стандарттар бар экен да. Мен үчүн бул аябай эле чоң опыт болду да. Мушташ жөнүндө айта кетсем, 3 бой өткөрдүм. Үчөөнү тең украиналык атаандаштар менен өткөрдүм. Коло медальга ээ болдум. Декабрь айында Бурсада Алпагут дүйнө федерациясынын 3-чү дүйнө чемпионаты өттү. 27 мамлекет катышты. Мурдакка салыштырмалуу ушу Турция, Ирак, Египет дегендерге ошо араб өлкөлөрүндө да аябай эле өнүгүп атат да мушташ түрлөрүчү. Бул дүйнө чемпионаты ошо ветерандар арасында да өтөт, анан жаштар арасында да өтөт. Жаштар менен атаандаш деле кыйын эле дегендейчи. Эми баягы форманы кармап, эми көп жерден баягы опыт жардам берет да. Опытка салып эле ошого утканга аракет кылабыз да. Дүйнө чемпионатында Алпагутта ошо финалда мушташ түрүндө ММА азербайжандык менен мушташтым. Кичине финал кыйыныраак болду. Ошо колуман да, бутуман да чын айтсам травма алдым да. Кыйын болду. Акырында утуп алдым. Анан ошо алтын медальды алдым. Күрөш түрүндө ошо финалда жергиликтүү мушкер менен күрөштүк. Финалда ал дагы бирөөнү утту, мен да бирөөнү утуп чыктык экөөбүз. Финалда 5 мүнөт таза болду. Ошо акырында очко менен мен жеңдим да. Спорт ден соолуктун булагы дегендей,
спорт менен машыксаң дайым формадасың. Анан Кудай буйрса, ушу 2023 ден соолук болсо, дагы көп ийгиликтерди, көп жеңиштерди жараталы деген ой бар да. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен кыргыз элимди куттуктайм. Баардыгыңыздарга ден соолук, ийгилик, токчулук, молчулук каалайм. Кыргыз спортчуларына 2023 жылы көп ийгиликтерди каалайм. Жаңы жылыңыздар менен. Спорт менен мен кичинекей кезимден эле айылдан машыгып баштагам. Бул спорттун түрлөрүнө чыныгы фанат болсоң, залдын деле кереги жок. Чыныгы спортсмен жашка карабайт да. Эгер формада болсоң, сен дайым өзүңө ишенип турасың. Буга чейинки жасаган эмгегиң, опытың сен үчүн дайым жолдошуң да. Кайда болбосун, каяка барбайлы биз Кыргыздын желеги менен чыгабыз. Спорт менин жашоом болуп калды. Спорт менен көп ийгиликтерге жеттим. Дагы көп ийгиликтерди жаратам деп ишенем.